Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ошо кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу көктөн буйрулган инсан бул Арстан Алай демекчи. Ар бир адам бул дүйнөгө түшүнсө, билсе, өзүн тааныса, кызматка буйрулуп келет экен. Же болбосо ошо кыргыз пендече жашап өтүүгө мүмкүн эмес. Кызмат үчүн буйрулат. Пендече жашоого келген эмес, кызмат үчүн келген. Демекчи, мына ушул дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде өздөрү ойлоп чыккан, акылы менен ойлоп чыккан, эволюциялык жол менен ойлоп чыккан техникасы, саясаты, каражаты, медицинасы жана башка уюму, соту, коому, доллары адамзатка зыян алып келип калган кезде, же болбосо жол таппай калган кезде, нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет демекчи. Бул кайып илими, ааламдык илим. Бул илимдин, бул көрсөтүүнүн аты дагы ошол кут берүүсү, кудуреттүү улуу табылган элге жеткизүү. Кудуреттүү улуу табылгага элди өткөзүү. Же ошол көктүн, Кудайдын кудуретин адамзатка ыйгаруу. Ошол сыпатка калыптандыруу. Ушу пендечиликтен чыгаруу болуп саналат. Бул эфир убагында ааламдык сабак. Бул теңирчилик доору келди. Теңдик доору келди. Теңир этабына калыптануучу доору келди. Теңирдей тегиз болууга келчү мезгил келди. Теңир улутка бөлбөгөндөй, ошо адамзат бирин бири улутка бөлбөй. Теңир ак карага бөлбөгөндөй, теңир жаш карыга бөлбөгөндөй, теңир аял эркекке бөлбөгөндөй, теңир асман жерде бирдей болгондой, ошол сыпатка жетчү мезгил келди. Же болбосо адам жаралгандан баштап көп эволюциялык жолдорду басып өтүп, сүйлөө мүмкүнчүлүгү пайда болгондор, кийимди, азыктанууну ойлоп тапкандар, анан коргонууну. Мына ошентип эволюциялык жолду басып өтүү. Акыркы доор ушу темир доор. Темирди техникага айланткан доор. Анан техника доору бүтүп азыр теңир доору келди. Ошондуктан темир дагы техника дагы алы келбей атканы ошол. Же адамдын акылы жаңы доордо жетпей аткандыгы ошол. Ошондуктан бул ааламдык сабак убагында ушул өзүңүздөрдү өтө бош кармап, эволюциялык жол менен жеткендик үчүн анан теңирден илим берилип атат. Же болбосо ошол адам эволюциялык жол менен гени сөөгү жетилгендиктен анан аалам күчтөрү жерге түшүп атат. Мына ата жолу. Аталар бата чыгарып атат, аталар багыт берип атат. Инопланетандар. Инопланетан эми бийик планетанын анан аркасы. Энергия менен бирөөгө түшүндүргөнүң эле ошо энергия өткөргөнүң болот. Ошо бир кыры. Кырсык, кыйынчылык, эски дүйнө. Ооба жаннат жардадан бар. Бир теңирчи деген киши эмне деп атат элекке. Анысы кандай жаның кырсыктайт дейт. Мына эски жолдо болбой койсом арбай. Мен пендече сүйлөй албайм. Бас адам ооруйт да. Бүгүн оорум неден пайда болуп атат дегенде, илик керемет, арбайлык касиет, периште болуп кеткен, нурданып кеткен. Ата ал сен жашаган эл, анан ааламга кызмат ушул болуп атат. Анан биз иштеткен касиетти, биз иштеткен энергияны башка улут иштете албайт. Себеби бул мыйзам кыргызга берилди. Улуу баласына берди адам ата мындайча айтканда.
улуу кыргыз койду. Улуулук керемет касиет берди. Мына оорум неден пайда болду? Кайгыруудан, кападан, өзүн тааныбастыктан пайда болду. А мына өзүңдү тааныдың. Мына мен арбаймын. Жаным арбай, сеники да арбай. Кел арбайлык түшүнүк менен жашайлы. Бул дүйнөгө эмнеге келиппиз? Арбай жашоосун кур деп келди. Арбай ааламда чындыкта жашайбы? Кел чыныгы сөздү сүйлө. Чыныгы ишти кыл. Улуу кыргыз чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана сакталат болот. Бул жалган жашоонун эшигин жап болуп атат азыр. Анчын биринчи өзүң жалганчылыктан чык. Ак ыйлет сынбайт деп коет го кыргызда. Чындык жеңет деп коет го кыргызда. А жалгандын же калптын казаны кайнабайт деп коет го. Же уурунун көчүгү кууш деп коет го. Көрдүңүзбү? Мына корпусту дагы чындыкка жаратыптыр. Биз билбей ошол жалганга, уурунун көчүгү кууш болуп, калптын касаны кайнабай, жалганга өтүп алган үчүн анан байкуш тыйыла күйүп атыптыр. Көз оорубаш үчүн эмне кылыш керек? Көрүнбөгөн дүйнөнүн мыйзамын билесиң, ошону бул дүйнөгө иштетсең, сенин көзүң оорубайт. Ошо көрүнө эски жашоону өчүрсөң, сенин көзүң оорубайт дейт. Карачы, чыныгы кызмат. А биз аны наоборот, ошол иштетип, ичибиз күйүп, телобузду өрттөп, жан дүйнөбүздү кысып, көзүбүз көрбөй калса ачки тагып алып, анда да көрбөй, ачки менен огош бетер дагы көрө албас коет, ичи тар коет. Андан көрө көзүң көрбөй калса, жата бергениң деле оң болмок экен, жаманды көрбөй, кысканбай, урунбай дегенде. Мына көрдүңүзбү? Кана? Мына. Ошондо бейишке чыгат деп атат да адам, ушу пендечилик жашоо, могу эле жер жашоосунда бейишке чыгат. Чын да, мына мен ааламмын. Менден коркчу жок, кооптончу эмнем бар? Эчтекем жок. Себеби мен сотмун. Мен соттоп коем адамзатты. Мен окмун. Мен айтканымдай болот. Мына арбай аткарып берет. Же болбосо кыргыздын керемет күчтөрү, улуу күчтөр деп берилет. Керемет куралы бул улуу күчтөр. Сен чечим чыгардың, сен сүйлөдүң, сен тирүү арбайсың, корпусуң бар арбай. Сен жер жашоосунда чечим чыгарганда булар аткарып берип атпайбы? Мына бир жерде өрт болуп атат. Бул жан да, жан, рух бул өрт. От эмне десе, жана үйгө свеча жагат, же болбосо жана ата жолунда шам жак деген рух, жан, өрт болуп берип атат. Абада эмне бар? Өмүр булагы, келечек чырагы, жаңы идеялар бар. Мына арбайлар, абада арбай бар, дуктар бар. Ошолор тейлеп берип атат. Караңызчы сиздин керемет куралыңыз. Дүйнөнү тегеретип атат. А бир гана нерсе максат кыргыздыкы. Эмнеге тегеретип атат дүйнө? Аалам аркылуу, эки дүйнө аркылуу тегеретип атат дегенде. Улуулукка калыптан деп атат улуттарды. Пендечиликтен чык деп атат. Экономикабыз кыйын дегенди экологиясы менен өчүрүп салып атат. Анан бул энергияга эмненин алы келет? Энергияга медицинанын да алы келбей атпайбы? Энергияга энергиянын улуу түшүнүккө өтүп гана кутуласың болуп атат. Мына медицина бул кол күчү, мейкиндикке каршы, нурга, энергияга каршы иш. Колунан келбейт, алсыздык кылат кол күчү деп берилет. Бир гана доор мыйзамы даба болот. Улуулук өтсөң, мына менде оору жок, оорубайм. Анан өлүм да жоюлат. Себеби сен кейбесең, кепчилбесең, мына. Сен ошондо арбай экенмин деп түшүнсөң, сен ошо арбайлык ааламдык бир кызматты аткарсаң, сен кейбесең, кепчибесең, кысканбасаң, айкөл болсоң, сенин кайсы жериң ооруйт, кайсы жериң карыйт, кайсы жериң өлөт, өлбөйт, ошентип өлүм жоюлуп кетип атпайбы жаңы доордо. Мына мен ааламдык кызматымды аткарам. Аткарып атам. Сиз да калыптаныңыз, аткарыңыз. Мейли, жашаңыз мына, пендече жашаңыз. Дин тутунуп алыңыз. Аягы не болот? Азыр мынтип берип атпайбы? Сыйынба деп атат ааламданчы. Сырдаш, сыйкыр касиетти иштет. Мына, мен сүйлөп атам, энергия өтүп атат. Сыйкыр касиет иштеп атат. Сыйкырчымын деп жашаш керек. Наоборот, мурун шылдың кылып келген. Бул сыйкырчы депчи.
О кыргыз өзү сыйкырчы. Кыргызчылык тире это сыйкырчылык. Sen pendече жашасаң, анда көрдөн чындык издеп жүрө бер. Sen pendече жашасаң, анда көрдөн бейиш издеп жүрө бер. Жерден издеп жүрө бер. Жок. Бул жерде эчтеке жок. 7 катар аалам бир. Орустарда сөз бар. Сем ия. Бул 7 аалам бир деген сөз. Мен биргемен деген сөз. Аны биз мындай узкий кругка үй бүлөгө бөлүп алганбыз. 7 катар аалам бир. Жаның ааламдан келген, ааламдык түшүнүктү аткар. Мына корпус бул чындыкка жаралып келген. Мына улуу сөз сүйлө деп берген сени. Ушак сөз эмес. Ушак сүйлөгөн адам эмне болот десе ааламдан берилет. Ума эненин каарына калат де. Ума эне дарычылыгы бар го. Менин кол эмес ума энем. Ошол ушак сөз сүйлөгөн адам ооруйт. Анткени эмнеге сүйлөйт десең, жан дүйнөсү пастанан ошол ойна же ошол ар жакта прям көрүп алат. Бирөө кырсыгып атса, паляя кырсыгып атат депчи. Же паланын кысып мындай болуп атат деп. Ушак сөз сүйлөбө сен, улуу сөздү сүйлө. Мен ойлочу элем, ушул адам жаман деп көбүр адамдардычы, азыр антип ойлой албай калдым. Эмнеге десе, мүмкүн мен андан жамандырмын. Эмнеге дегенде мына булар ааламда жүргөндө эмне кылат экен? Жер жашоосун түштөн, көрүнүштөн улуу илимге чакырып, болбосо Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан кармайт. Керек болсо жан алып атат, керек болсо оор берип атат. Керек болсо кырсык берип атат. А мүмкүн сен ааламдык жашоодо жүргөндө сен да бирөөлөрдү кырсыктыргандырсың. Мен да кырсыктыргандыр. Мына бүгүн кыргыз дүйнөнү тегеретет. Кыргыз сот жүргүзүп атпайбызбы? Биз дүйнөгө кырсык буйруп атпайбызбы? Эмнеге? Бир максатыбыз пендечиликтен чыгаруу. Демек сен деген жаман деген адамдагы бир арбайды кийип алып, ошол же ошол аркылуу арбайлар сени кырсыктырып атат, же уурдап качып атат. Же болбосо мындай түшүнсөк болот. Сүйүнүүнү бул өлүм деп билгиле дейт да. Сүйүнө берсең, бир күнү кырсыксаң такыр түшөсүң да. А могу кырсыгуу иште бул жаралуу деп бил дейт. Ошондон кийин сен козголуп, ошондон кийин ойгонуп, сен ошондон кийин толгонуп, ошондон кийин мисалы Кытайды монгол басып албаса курал ойлоп таппайт эле да. Кысылгандан мээс иштеп атпайбы бир нерсеге. Анысы кандай ошол ар кандай удаарлар бул сенин кайра жаралуу. Ичиңдеги каның козголуп атат да. Мына эволюцияга биз молдокелер тартпаса, эволюцияга бийликтегилер, пенделер тартпаса биз аларды соттобойт элек да. Эскичиликтен чыкпаса. Мына тирүү арбайбыз биз. Соттойбуз ошолорду. Мына аалам соттогондой эле. Ошон үчүн кыргыз ааламдын ролун аткарат деп атканы ушул болуп атат. Же болбосо анатомия, астрологиянын ролун аткарат деп атат. Требование ушул болот. Мына анатомия, мо тирүү анатомия. Астрология бул ааламдын ролун аткар. Мына мен ааламдын ролун аткарып атам. Аларды ошолордун сөзүн сүйлөп атам. Ошолор соттогондой соттоп атам. Көрдүңүзбү? Анткени сенин жаның арбай. Таныңды кошо ошого өткөр, таныңды кошо телаңды, мээңди кошо иштет дагы анан азыркы биздин талап ушул болуп атат да. Кудайдын талабы. Мына сиз ошондо боштондукка чыгасыз, сиз арбай экениңизди билсеңиз, телаңыз жөн эле бир кызматкер экенин, корпус экенин, арбайдын эле бир корпус экенин билсеңиз, анан сиз боштондукка чыгып атасыз. Кысылбайсыз, кыжаалат болбойсуз, эч кимди жаман көрбөйсүз. Бул мендей эле арбай турбайбы? Мына энелер периште деп атпайбы? Эркектер арбай деп берилет. Кайра ата жолунда да бар экен. Энелерди эмчи деп коет экен аял сыпаттагыларды. Эмдейт. Ошо дарычылыгы барбы? Ошон үчүн ордач, анан эм кыл деп ошо пата чыгат эмеш. Эм только мо табыгы илим менен жүрөт. Мына ааламдык сабак айтылган жерде ошо тазаланып жүрөт. Эркектерин сарбан деп коет экен. Анысы кандай ал эмне? Арбай. Кана сенде ошол ааламдык сыпат барбы, эркектер? Кана мондай касиет барбы? Мына кел касиет барбы, чындык сыпат барбы сизде? Же арбай эмне? Кошоматчыбы?
Кошоматчы болсоң, анда булар сага жолобойт да, анда иштебейт да. Мен болмуш менен барып достошпойм да, мен жалганчы менен достошпойм. Жолум болбойт өсө эле. Же болбосо бир мындай көз караш калдырган бир сулуу менен же көз караш калдырган бийликтеги менен мен дос болбойм. Себеби көңүлүмө жакпайт. Ал күнүмдүк, ал бүтүп атат, ал өлүп атат, анда бакыт жок. Анда бийлик да жок. Ал өсү кырсыгып атат, анан улуу журтту да артка тартып атат. Ошон үчүн соттолуп атат да ошолор. Аалам күчтөр, арбайлар бийлик жүргүзүп атат деген ошол. Кана арбайлык сыпатка кел өтөлү. Ааламдык түшүнүккө кел өтөлү. Ошол ролду аткарып берели. Мына мен ошол түшүнүк өтпөсөм, сиздерге багыт бере алмак белем, бере албайт элем. А бул изилденүүнү талап кылат. Бул жөн эле кең каскандай касыш керек муну. Ана муну ушинтип келиштирип бериш керек адамзатка. Мына тирүү арбайсыңар, айланайын урматтуу улуу журт. Тирүү периштесиң сен. Мына тирүү инопланетан периште дегендей эле. Жөн эле пенде корпус кийди сени. 7 катар аалам бир экен, анда жер дагы бар экен. Пенде жашоо дагы мына 7 бир экен. Семи экенбиз, алар менен биз. Мына мен анан улуулук үндөсөм, анан алар иштеп берип атпайбы? Мен алардын тирүү же болбосо мына Кудай арбай түштөн берип атат. Түшүнбөй атасың да. Кудай арбай ата жолунан берип атат. Ошону эле айтып аткарып атасың да. Андан ары өсө албай атасың да. Бир адамды мына кийди. Ошол адам кризистен чыгарат деп берилет. Сен кризистесиң бүгүнкү күндө. Өлөрүңдү билбейсиң, ооруп атканың эмнеге? Эртеңки күнүң эмне болоорун билбейсиң. Жан дүйнөң дагы, таның дагы, жашооң дагы кризисте. Мына ошол адам чындыкты ачат деп берилет ааламдан. Чоң аалам же Кудай кийип алат энергия түрүндө деп. Ал адам дүйнөлүк кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет. Мына чындык. Чындык келиңиздер ушу көрдө болсанда далилдеп бериңиз. Жок, чындык көрдө эмес. Ал тело, ал мусор. Аны бирөө тибеттиктер кушка берди, биз айла жок куртка берип атабыз. Мусор бул. Жок бул. Эгер иштете албасаң, иштетсең мына кереметти иштеп берет. Бир нерсени пайдалансаң деле пайдасын берет да, пайдаланып албасаң кайра башыңды жейт да мына. Акча делип атпайбы? Эгер пендече жүрсөң, азгырганынан башка пайдасы жок. Акча үчүн иштесең сени аңга алып барып салат депчи. Эмне арбай акчага муктажбы? Сен муктаж болбо, сени издесин. Сен акчалуулар келип издеп алып кетет, жанын алып кетет, келечек программасын алып кетет. Сен улуулукка гана калыптан. Же улуу күчтөр жалган айтабы? Сен кач, жалган айтпа. Өлсөң да калган жалган айтпа деп эне атабыз айтчу го. Калп айтпа деп. Өлсөң да уру кылба дейт го. Арбай эмне уру кылабы? Көрдүңүзбү? Мына бу телону биз пайдалана албай атабыз. Арбайлар эмнеге келди дагы айталап айтайын. Адамдын гени жетилди. Эволюция жол менен өсүп отур. Мына ата жолу 20 жыл. Адам атанын көрүнгөнүнө 20 жыл. Адам атасы жерге түштө, анан арбайлар жерге түшөт да биригели деп. Кызмат кылалы, буяк болбой калды, үндөйлү деп. Анан ошондон аалам жоюлуп кетет. Анан жер жоюлуп кетет, пендече жашоо. Ортоңку дүйнөгө эле адам өтүп калган атат. Адамсың, тирүүсүң, бирок ааламдык түшүнүктөсүң. Сыйынбайсың эч кимге, жалым. Эмне? Өз жаныңа сыйынасыңбы кайра? Сен кысмат кыла албай атып, өз жаныңа сыйынып атасың. Кимге сыйынып атканыңды да билбейсиң. Алла мына күн сыяктуу караңызчы мына. Нур сыяктуу. Бул аалам жерди тейлеп атат. Периштелер бар деген түшүнүк бар да, мусулмандарда деле. Периштелер көрүнүү илимин берип атат, улуулук оюндап атат. Айланайын урматтуу улуу журт. Бул өзүңө ааламга бир тыйын. Же өсүп тынасың, же өлүп тынасың дейт. Келиңиздер. Мына өзүңөрдү тааныгыла. Мен тирүү арбаймын. Тирүү арбай пендечиликке берилбейт. Мага кереги жок пендечилигиңден.
Анткени ал калчу дүйнө. Ошо Манас ата ааламдык билдирүүлөрдү берет. Мен жер жашоодон көрө дейт, жерди тегиздеп болгондон кийин, кыргызды түптөгөндөн кийин дейт. Мен жерден ааламга, жердеги кызматыма караганда ааламдагы кызматым бийик болду, ошол жака чакырышты, кеттим деген дейт. Көрдүңүзбү, ааламдык да кызмат бар. А бул жерде да так берилет. Адам эки дүйнөнүн ээси деп берилет. Кантип дегенде, же болбосо бактылуулукту жерден издебегиле деп берилет. Бактылуулук бул Кудайдын купулуна толуу. Кудай эмне деп атат? Бүгүн аалам күчкө ээ бол деп атат. Ошо түшүнүккө ээ бол, анатомия менен астрологиянын ордун аткарсын деп атат. Сыйынба деп атат, сырдашып сыйкыр касиет иштет деп атат. Мына Кудайдын купулуна толуу бул бактылуулук. Эки дүйнөнүн ээси болуу бактылуулук. Мына мен сүйлөп атам, аалам күчтөрү мени актап иштеп берип атат. Дүйнөнү тегеретип, тегиздеп улуулукка чакырып атат. Бир жерде өрт, бир жерде суу ташкын, табият сүйлөп атат. Бир жерде вирус, бир жерде булут, бир жерде куюн. Бир жерде түшүнөн көрүп атат, бир жерде байланыш алып атат. Бирөөлөр тегиздеп атат, пендечиликтен чыгарып атат. Мына эки дүйнөнүн ээси болуу. Кыргыз эки дүйнөнүн ээси болуп биринчи калыптанат. Бактылуулук бул аалам сырын ачуу. Бактылуулук аалам сырын ачкан сайын күчүнө кирет. Караңызчы. Жерде бакыт барбы? Жок да. Жерде тозок. Күндө уруш, күндө согуш, кайгы, капа, арыздашуу, атаандашуу, жамандашуу. Жанына карабай эле, корпусуна карап алып бирөөнү жаман көрөт. Аялсың деп атат, жамансың деп атат. Жок, ичиндеги жаны периште болгон үчүн бул пендечилик жашоодо жашай албай ошол бир жамандай болуп калып атат. Арбак ыраазы болбоюнча тириктин иши жүрбөйт деп коет кыргызда. Арбак ошол жетимдин башын сыласаң, анан ишиң оңолот дегендей. Анткени ата теги арбай ошол менин балама мээрим төктү деп багыт берип атат, жол берип атат деп сага мээрим төгүп атат. Арбак бар, арбай бар, өзгө дүйнө бар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Ошого калыптан. Мына жаным көрүнбөйт, мына менин жаным көрүнбөйт. Сенин жаның көрүнбөйт. Ал көрүнбөгөн дүйнө. А бирок мону башкарып атпайбы? Эне атаны сыйлаганда жан дүйнө. Мына жан дүйнөң бийик болсо энеңди, атаңды сыйлай аласың. Болбосо сыйлабай аны. Аурасынан сен тетирисинче кырсыктап атасың. Ак кара деп ылгаганда жан дүйнө, бос баланы бурмайлаганда жан дүйнө, аял затын кыйнаганда жан дүйнө, адамды оорутканда жан дүйнө, бүт жанга жараша болот. Ошондуктан кыргыздын жаны бийик дүйнөдөн келген болуп атат. Бул дүйнөгө эмнеге кызматка пендече жашабайт ал. Мына байлык топтогон кимден байлык калды? Манас атаман байлык калды. Кечеки эле Курманжан аткан эмен байлык калды. Кимден байлык калды? Эртең калбайт сеники. Элелин чыгат да баарыңды менчиктештирип ортого салып коет. Сен жан дүйнөңдү өстүр, кызматка кел. Мурун каражат үчүн күрөшсөң, азыр касиет топтоо үчүн болгон амалыңды иштет. Акчаңды жумша. Ошол энергияңды өткөр, кызматыңды кыл. Өз. Акыры эмне болуп атат? Жан бааланып атат. Эгер бул жерде өспөсө, анда 7 катар жерге түшүп кетет. Анда уй болуп кал эртең. Үрүп ит болуп кал. Ал да жанда. Аламдан так берилет ушул. Ит битке айланып кетет, бири мүчөлүүгө айланып кетет, чөп чарга айланып кетет, бадал бакка айланып кетет. А бирок бул жерде иритип, чиритип жашасаң, эртең бак болсоң сенин пайдаң тийген атат. Көмүр кычкыл газын соруп алып, кычкылтек бөлүп берип. Көрдүңүз урматтуу улуу журтум. Кел биз арбайбыз. Жаныбыз улуу дүйнөдөн келген. Ошон үчүн кыргыз чындыкты жакшы көрөт. Ошон үчүн пендече жашоого батпайт. Ошон үчүн утурумдук жашоого токтобойт. Ошон үчүн динге да отурбайт. Чыгып кетти го. Чыгып кетет, ал жөн элди туурап болуп атат. Айла жоктот. Ошон үчүн улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчи адашса, ар улуттун улагасында калат. Улуулук кереметин тааныбай, тетирисинче улуттарга жол көрсөтмөк турсун, туурап ар улут улагасында калды. Ошон үчүн ааламдык түшүнүккө гана өткөрүп, анан улуулук менен биргебиз. Эгер сиз улуулукка өтпөсөңүз, улуу түшүнүккө, үй бүлөңүз менен бирге жашай албайсыз.
Bala менен ата бирикпей коет. Аял менен ери бирикпей коет. Кызы менен энеси бирикпей коет улуу түшүнүк өтмөй. Улуу түшүнүк өтсөң мына мен улуттарды да жакшы көрөм. Себеби ал дагы жаңы ааламдан келген. Ааламда улут жок, дин жок, жайнамаз жок. Куран китеп жок а жерде. Ысык суук жок. Жаман жакшы жок. Мына жерде жаман дебе адамды. Ааламда ар бир адамдын орду бар, ошого карап мамиле кыл. Жерде балдар бактысыз болуп калса, эн атанын ааламда орду барбы, болбой калат, болуп атпайбы? Себеби багыттуу тарбия бере албагандыктан бактысыз калды. Муру бала чака үчүн жооп берсең, сен азыр адамзат үчүн жооп бер. Мына улуулук önүндө мына. Багыттуу тарбия бер. Мына менин ордум болот. Улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарат. Мына мен сиздерди боштондукка чыгарып атам. Мына сен улуу арбай экениңди, периште экениңди, жаның улуу бир күч экенин билсең эле бошонуп кетип атасың да. Пендечиликке байланган баягы ушактан, уруштан, кысылуу, жаалатчылык, динден, да эмне эволюциядан баарынан. Байлык бийликтен сен не пайда таптың? Сактаса мына шоронун жетекчиси сакталат эле да. Оорубай. Эгер пул ушу жардам берсе, өмүрүн узартса. Байлардын байбичеси өлүп калды, 60га чыгып чыкпай. Мисалы Дордойдун. Сактаса ошо пул сактайт эле да. Театрсинче ошо кысылуу, жаалатташуу, ал бул ошол адамды өлүмгө алып барып койду. Не таптың? А жаның кайда кетти акыры? Анын жаны кайда кетти болду экен байкуштун. Өс албаса, ааламдыктан түшүнүк болбосо. Мына арбайлар деп атпайбы? Ар дайым түштөн көрүнүштөн улуу илимге чакырат. Эски жолдо болсо ошол чөйрөсүн өздөрү кырсыктаттырат. Пайгамбар баштап өз чөйрөсүн кырсыктырып атат. Себеби эски жолдо болуп атат. Ааламдык түшүнүк өтпөй атат аларчы. Айласын кетирип атат, сыйынып эле бейчи депчи. Ошон үчүн Жайсаң ата берген турбайбы жана китебинде. Бүймәрем апага, мен көмүлгөн жерди көрсөтө көрбөй, эл келип алып сыйынып, мен айламды кетирбесин депчи. Ансы кандай Кудай арбай, аалам күчтүү, акылдуу. Мисалы өспүрүм кенедей болот. Биз уруп коебуз, камап коебуз, эшигин жаап кетип калабыз. Ансы кандай мына бизди ошентип кырсыктырып коюп атат. А улуулукка өтсө ал өспүрүм коштоп колдоп иш тапшырган атасың, чогуу иштешкен атасың. Көрдүңүзбү, ошон үчүн өзүңүздү пендемин дебеңиз, кулмун дебеңиз. Жетимин дебеңиз. Сиздин жаныңыз улуу дүйнөдөн келген. Мен улуумун деп. Мен арбаймын, мен корпусу бар эле, тирүү эле бир периштемин. Мен ошо периштелик заманды моякка отургусам, жаннат дүйнө, бейиш дүйнөнү ушу жерге отургусам деп жашаңыз. Ушу жерге курам. Мен бейиш дүйнө, могу дүйнөнү жомок деп билгиле дейт. Мына билсең жомок, а билбесең тозок жүрө бер. Билсең заман жомок, билбесең тозок. Жомок бул бейиш. Ошон үчүн артка тартпаңыздар, күйүп кетесиздер. Жалган дүйнөзү бүттү. Жалганчылыктан чыгыңыздар. Бийлигиң жалган. Түбөлүктүү эмес ал. А менин бийлигим бул түбөлүктүү, мына мен энергия менен эле бийлик жүргүзүп коем. Байлык дагы үйдөн иштебегиле, бийлик дагы үйдөн иштебегиле деп берилет ааламда. Ак үйдө эчтеке жок, байлык, бийлик. Өзүңдө. Мына улуу түшүнүк өтсөң ушунча байлык. А байлыкты кайра иштетип коюп атасың, бийлик кылып. Жок медицинаны ядросы арстынлай дейт. Сен улуулук өтсөң жок, оору жок өзүчө. Сен улуулук өтсөң түрмө жок. Кыргызды биз куткарып калышыбыз керек. Кыргызга ошол дегиле адамзатка өлүм сыноосу келип атат. Ошо арбайлар жерге түштү. Өстүрүп ийсек эле кутулган атат. Оорудан деле, кырсыктан деле, коррупциядан деле, кыйынчылык, пендечиликтен деле кутулган атат, урматтуу улуу журт. Журт атасы деп арстынлайды, ааламдан берилет. Бул кыргыздын эле атасы эмес, бул табияттын, адамзаттын. Журт деген истет, это табият. Атасы ааламдан берилет бул. Ошон үчүн ошо энергия кийген үчүн анан эл энеси деп берилет ааламдан. Ошо энелик аталык кызматты аткарып атат. Менин орумда бирөө болсо,
телеге акча төлөмөксүн, бир акча табыштын жолун ойлойт эле да пендече. Ал эмнеге алып барат? Эчтекеге алып барбайт ал. Ошо каражат деп болгон касиетин качты, арбайдын касиети качты мына. Ошон үчүн кыргыз башчылык кылат деген себеби ошол сиздердин каныңыздарда, сөөгүңүздөрдө бул түшүнүктөр бар. Калп эле жашап аткансыз динге кирип, калп эле жашап аткансыз пендечилик элди туурап, же улуттарды туурап. Анда эчтеке жок экенин билиңиз. Сиз ошо касиетке калыптанганда каражат сизди көздөй качаарын билиңиз. Келээрин билиңиз. Кутулуп калыңыз жаның таның үчүн. Көрдүңүзбү мына? Тирүү, арбай мына. Аалам. Сен азыр корпусуң жок болсо асманда кызматта болмоксуң. Улуулукка ушу жакындарың үндөп. Жанагы байтик атаман асатадан пата чыккандай. Мына корпусуң жок да. Сен ушу бийик түшүнүктөсүң, асмандасың. Ошо кызматта болмоксуң. А мына атайын эле ошо өзгөчөлөр дейт могу касиеттүү адамдар. Өзгө дүйнөдөн бул дүйнөгө келген. Мына мен дагы атайын келген. Бул жерде берилет. Атайын эле ааламдан арналып элге ал келген деп Арстанлай жөнүндө. Аткарып ааламдын милдетин аруулап элди баратат деп. Ааламдын милдетин аткарып, мына ааламдын арбайлардын милдетин аткарып баратат. Кел да сиз да аткарыңыз. Алар эмнеге зар? Сиздин мээңизге зар, сиздин оозуңузга, сиздин түшүнүүңүзгө, сиздин ушу пендечиликте түйшүгүңүзгө. Арстаналайдын айтканын көк асман жерине жөлөмөгүчтөр коштоп колдоп мөөр басат. Сен айтсаң эле өздөрү аткарып берген атат. Баягы ишарат менен эле иш бүткөн атат. Омейин дегенде эле иш бүткөн го. Ишарат кылып койсо эле кыргыз. Материясын кылып койсо эле магия иштеген, магия сыйкыр го өзү. Ал улуу кишилердин иши го, көрдүңүзбү? Ошондуктан өзүңүздөрдү тааныңыздар, келип илим алыңыздар. Болбосо энергияңызды корото бересиз. Сен кыйын эмессиң пенде, аалам кыйын. Арбайлар кыйын. Кыйынсың ба? Сулуусуң ба? Байлыгың, бийлигиң бар дебе, ал бир тыйын. Ал жөн эле бир сыноо. Сени кыйратуу үчүн келди тетирчинчи ал. Кач ошондон. Ааламдан берилет, ошо бийликтегилер, диндегилер шайтандан башын тартып алгандай, башын тартат дейт динден, бийликтен. Анан келип Арстанлайга башын байлайт. Мына улуулук өтүп ал, мага эмне кереги бар? Мен жөн эле мугалим. Мен жөн эле тилмеч. Мен атаңдын аманатын сага жеткирип атам. Кана тирүү арбайлар, келиңиздер бир кой коңдоп коюңуздарчы. Мен билбей жүрүпмүн деп. Мен ушундай кереметим бар экен деп. Мен периште турбаймынбы деп энелер. Кана менде ошо сыпат барбы деп эми сыпатты издегиле, эң биринчи сыпатты. Мен келин болдум мисалга. Менде келиндик сыпат барбы? Менде ошо түшүнүк барбы? Мен ушул үй бүлөгө тамак бышыра аламбы же колумду күйгүзөмбү, же бетимди күйгүзүп албайм? Көрдүңүз, ошо сыяктуу сиз дагы улуулук сыпатты издениңиз. Анан ошол жерден магияңыз иштейт. Улуулук сыпат, энелик сыпат барбы сизде? Аталык, улуулук, арбайлык, периштелик издеңиз, эми ошого калыптаныңыз. Ал үчүн илим аласыз. Башка багытыңыз жок. Ушу бизге берилген суроо бар экен, эми аздыр убактыбыздын жетишинче жооп берели. Бул касиетти кандай болуп кармап калдыңыз? Өтө жакшы суроо. Сиздерге да ошо касиет берилип атат. Мен эле энергия алуу, мен эле касиеттүүмүн дегенде болбойт. Ар бир адам касиеттүү, ар бир адам энергия алуу. Анткени сенин жаның ааламдан келген. 7 катар ааламдан келген. Кызматка келген. 7 катар ааламда мен көрдүм, ушу 7, 6, 5. Ушулар жерге түшүп алды. Көрдүңүзбү? Бийик дүйнө. Сен демек ушулардан келгенсиң. Бул дүйнөдөн эмес, эгер сен ушуну алып кете алсаң. Жаннат дүйнө такыр эле пас болуп атат. Бир тыйын болуп атат жаннат дүйнө. Мына көрдүм мен. Жөн эле мындай жанагы этаж үйлөрдү куруп атканда стойкасы турбадан кийин кирпичтерин коет го, ошондо кишилер жүргөнү билинет го кайсы этажды. Ансыгандай ошондо үчөөндө эч ким жок, бир адам жок. Аалам күчтөр жерге түштү, эң керемет сыйкыр күчтөр. Кайра эле ошол сенин жаныңды ошо кирейин деп атат сагачы. Сага мурун кичик жан аял эркектин ролун аткарса, азыр чоң жан энергия кирип атат. Анан сен эскиче мээңди кысылып жашаганда анан ошол энергия сени шишик, бисик, жара жана башка оор кылып атат. Кан менен айланган организм ошол. Ошондуктан жана бизге келип айыгып кетип аткан ошол. Өзүн бошоттуруп эле улуулугун таанытканда энергия ошол энергия алуу адам болуп калып атат, тоюс. Касиеттүү адам болуп, бир нерсеси ачылып кетип атат ошо адамдардынчы. Ошон үчүн кырсыгып келип кызматың алып кетесиң деген ошол.
Ооруп келип ошо ооматыңды алып кетесиң деген ошол. Ансыгандай сиздерде да касиет бар. Муну ошо өтө чоң эмгек менен кармап калдым. Ар жактан буйрулуп келгенден мына антип тажабай күлүп атса да сүйлөп атып утуп алдым. Внимание будет деп күлүп чыкты го. Ой, бул чындык. Анткени сен өзүң зима болуп алгансың, пендечечи. Өтө тарып алгансың. Ал жойлат, мына менде айкөлдүк. Мен эч кимди жаман көрө албай калдым. Себеби баарыбыз эле ааламда далай кырсыкты кылыппыз. Далай кызматты, бул дүйнөгө деле кызмат кылып атыппыз. Жаман деген адам деле жакшы роль аткарып атыптыр. Могу качкан падышаларды ааламдан мактап коет. Эмнеге десе, кыргыздын көзүн ачуу үчүн эле бул иш болду депчи. А биз пендече жаман көрүп атабыз. О, ааламдан буйрулса бурулуш кылбайт эле. Ааламдан буйрулбагандан кийин бир ошо тетир ролун аткарып койду. Анан кантип жаман көрөсүң? Ошо сыяктуу ушул ааламдык, же болбосо ушу элчиликти теңир купулуна толгондой аткарып анан Шамбала деген жанды утту. Адамзатты бириктирүү үчүн. Чоң аалам деген кереметке жетти. Журт атасы деп, эмгегиңе жараша бул жерде ошентип берилет. Ансыгандай келиңиздер, эмгек кылып утуп калыңыздар сиздер дагы. Бир туугандарым биз ажыга барып келди. Анан мойнуңарды жапкыла, чүмкөнгүлө дейт. Мен макул эмесмин, буга кандай карайсыз? Чүмкөнгөн менен эчтеке чыкпайт, ушуну бил. Урматтуу улуу журт. Ооба, эми ачык жүрбө, жылаңаш жүрбө. Тетирсинче кыргыз кийимин кий деп берилет. Эмнеге дегенде ою басылганда бул ой, бул чеберчилик, чыгармачылык дейт. Ал чүмкөнгөн бул кум келетканда кум жашоо даякта. Бетин жапканга, жана селделер деле ошол бетин жапканга берилген. Кийимден эчтеке өзгөрбөйт, ушуну билиңиздер. Ичиң шишип атса, ичиң чирип атса, сен бир пендече бир рамкага түшүп алсаң, анан сенин кийимиң эмнени сактап берет? Сен кийиз эгер түшкө кирсе, бул касиет деп берилет. Сен кийизден жасалган кийимиңди, кийизден жасалган бос үйүңдү чанып сен кайда барып алдың? Не таптың? Кыска шам кийип алдың, күлкүлүү. Урматтуу улуу журтум, болду, адаштык, кайталы. Эчтеке чыкпайт. Сенин көңүлүң тартпады, туура. Эмнеге арбай адамды кийет? Анткени туура суроо бул. Бул мындай болуп атат. Могу аалам жашоосу, бул пендечилик жашоо. Экөө биригип атат. Мынтип. Пендечилик жашоо жоюлат, баягы пенделер калбайт, ылгоо болот. Ааламдагы күчтөр киет, ортодон эле адам эч кимге сыйынбай, коркпой, ошо ааламдык кызматын аткарып калат. Мисалы, ата дедиби сени бала? Сен ата болушуң керек, ошондой сыпатка ээ болушуң керек, ошондой жоопкер. Ал атасын карабайт да, мен баланы кантип тарбиялайм деп. Көрдүңүзбү, ансыгандай сен ошо ата жолу деп атпайбы? Ошондой сыпатта жоопкер болуп каласың. Сен ары гүлайт этип басып кетпейсиң, пендече. Же бирөөнү таштап кетпей, сен жоопкер болуп, ансыгандай азырда кыргыз жоопкер болуп атат. Ошон үчүн кийип атат. Бул арбайлар жашоосу, же болбосо ааламдык жашоо деген ошол. Пендечилик жашоо бүтүп атканы. Ошон үчүн ааламдык, ааламдашуу деген сөз ошол. Ааламдык түшүнүк өтү. Анан эмнеге дегенде адам эволюция менен жетилгендиги үчүн анан арбайлар кийип атат. Арбайлык түшүнүк өтүп жашаш керек болду. Арбай биле болчу өзүчү, бирок билген эмес. Ажырашкан адамдарга кандай бир кеңеш бересиз? Эми ажырашуу бул болот, өтө көп болот. Бул көктүн буйругу, себеби аял эркек жашоосу өзү бүтүп атат, пендечилик жашоо өзү бүтүп атат. Ажырашкандын себеби бул ааламдан буйрулду, кайыптан нике буйрулбадыбы? Анан ажырашып кеткен себебиң биз ойлойбуз, ошо эрим тыштап кетти же катыным жаман чыкты деп. Жок. Сени кандайдыр бир жол боштондукка чыгарып койду. Мисалы, Бүмәрем апа эри менен ажырашып кетип анан аалам байланышын алып атпайбы? Болбосо, кайда жүрөсүң? Отурчу деп койсо, ал недоступен болуп отуруп калмак да, эчтеке жасалбай, кысылыпчы. Бул боштондуктун бир кыры деп түшүнсөк болот.
Экинчиден, улуулукка өтпөсө аял эркек жашай албайт. Себеби бирөө ааламдык түшүнүктө болсо, бирөө жердик түшүнүк болсо, анан кыса берсе кой дейсиң да. Мен ааламдык кызматымды аткарайын. Сен үчүн сен да күйүп, мен да күйүп, анан бала чакабызга да зыяны, табиатка да зыяны тийбесин деп. Ошондуктан мунун башка кырын караш керек. Анан кимдер жашайт аял эркек болуп? Эгиз түшүнүктөгүлөр. Улуу түшүнүк өтсөңүздөр, анан аял эркек ошол аял эркек болуп жашабайт, эгизге айланып кетет деген ошол. Сиздин көз карашыңызда Кыргызстанда соттор кандай иштейт? Эми сот пендече түшүп кетти. Ал каражатка байланды. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып атат. Анан ошол каражатка байланган адамда кайсы калыстык болот? Пендеде кайсы калыстык болот? Ошондуктан ошо соттор арбайлык түшүнүктөгү адамдар кийин сот болот. Бул азыр өздөрү туура эмес соттоду, аалам күчтөрү буларды соттойт жакында. Ар тараптан кырсыгат. Ошондуктан Кудай буйруса, ушу 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылдан кийин өтө чоң өзгөрүү болот. Ушу улуу журт аябай өсүп чыгат, улуулугун тааныйт. Кыргыз ойгонот, бийликти, динди силкип коет деп берилет. Бул ойготуу, бул Арстан Алайдын милдети. Өз ордуна келет.